Урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, биз көчөттөр менен жана ошондой эле баягы видеолордо балыктардын бааларын дагы тааныштырып өттүк. Эми биз бөлмө ичине коюлуучу гүлдөрдүн дагы бааларын сиздерге айта кетели. Көз жоосун алган кызыл, тазыл, сары көк түстөгү гүлдөр албетте бөлмөңүздүн ичине дагы көрк кошору анык. Бул алдыдагы гүлдөрдүн аты кандай? Bunlar Geran. Ama bu atı ne miydi? Geran ha? Ver ayım, atı ne miydi bu onun? Bu atı. Sizler görüp turgan bul gerandардын baası kança? 100 so'm. Geranдар 100 сомдон бардыгы Bardығы. Onda var 100 so'm. Gerandардын бардыгынын баасы 100 сомдон тандап аласыздар. Кызылы, агы, ошондой эле пушту түстөгүсү дагы бар экен. Буларчы 130. Өзбекстандан келеби? Bunlar Özbekistan ha. Өзбекстандан келген гүлдөр 130 сомдон. Мунун атыны жерде өскөн сары гүл дешти. Билбейм дагы кандай. Сары, көк, кызыл 130дан кеми болобу 5-6 алгандарга? 120дан түшүп бересиздер. Бул кандай гүл? Bunlar dekoratifli güller. Bunlarda atların neydi? Bardık adam arkada koyulan da. Декоративдик Ha, гүлдөр. bunlar dekoratif korkmaları. Достор, сиздер бөлмө ичине коюлуучу гүлдөрдү көрдүңүздөр. Geranдар 100 сомдон, ал эми бул кооз гүлдөр 130 сомдон экен. Буларчы? Bunlar Drakon деп koyulur. Дракон? Ha, bunu arzanı bulat, kımbatı bulat. Bunlar Drakon degeni kımbat sortuna. Дракон деген гүл кымбат сортунан экен. Бул ачылабы? Açılat. Bunlar konkretно açılat. Surat azın Кайерден ачылат бул? Bunlar как раз ortadan çıkarttılar. Appak bolup. Ортосунан аппак болуп ачылат. Ушул канча жылдык азыр? Bunlar 4 yıl 5 yıl tegereginde. 4 жыл 5 жылдын тегерегинде канча жылга чейин жашашы мүмкүн? Bunlar geteret 10 yılda kıyan boluş gerek. Bunlar ücret dayar bir açıla turgan gülдөр. Даяр быйыл ачыла турган гүлдөр. Акчасычы? Акчасы bunlar 500 so'm, 600 so'm har qanday. 500 Чоң сом, кичигине карап. 600 сом, чоң кичинесине карап, Булчу? Bunlar hamişa bahar деп koyat. Дайыма жаз деген гүл кышта дагы ушундай болуп турат. Kışta ama şunda turadi. Жапжашыл бойдон. Dekoratif kılıp kırıp koysam болады, kvadratный. Декоративдик кылып, квадрат кылып кыркып койсоңуздар дагы болот. Акчасы канча бул? Bunlar 500 so'm, bunlar ham cho'ng kichigine qarab. 500 so'm, 600 so'm, 500 so'm. 400 so'm degan bo'ladi. Нол, папоротниктер канчадан болуп кетти? Palma bular. Пальмабы? Bular palma. Пальма деген гүлдү дагы сиздерге көрсөтүп коелу. Акчасычы? Palmalar 1 so'mdan tortib keteret. Palma. Geçeyim Marat palma. Пальма гүлдөрүнүн баасы 1000 сомдон тартып 30 mingga чейин кетет. 30 миңге чейин. 30 миңдиги кандай? Биyiktigi 3 metr bo'ladi. Биyiктиги 3 метрге чейин. Булар дагы ошо 3 метрге өсөбү же кандай? Bular o'sib. 3 yil 4 yilda o'sib qoladi bular. 3-4 жыл эгер жакшылап карасаңыздар, дагы ушул пальма гүлдөрү 3 метрге чейин өсөт экен, достор. Эгерде бөлмө ичин кооздойм десеңиздер, декоративдик гүл коем десеңиздер, мына ушулардан алып койсоңуздар болот. Жанагы биз сиздерге көрсөткөн дракон деп аталган декоративдик гүл барып мына ушундай болуп ачылат. Быйыл ачылабы ушулар? Оны наркы чоңдор быйыл ачылат бар. Чоңдору быйыл ачылат экен. Көрүп атасыздар, мына ушундай ортосунан аппак болуп, өзгөчө кооздукта ачылат экен, достор. Биз анда декоративдик дарактар менен дагы тааныштырып өтөлү. Бул можжевельникпи? Можжевельник. Можжевельник. Канча жылдык бул? 2 yillik. 2 жылдык. Акчасы канча мунун? 400 so'm, 300 so'm har qanday cho'ng kichigine qarab da, bu cho'ngdori bor. 300 сомдон канчага чейин барат? Em buyog'i keteret 1000 so'mga jarib ketadi. 300 сомдон 1000 сом кетер. Бул башкачараак сортко түшөт, Boshqa sarab. Бул канча пулу? Bular kitob degani bular. Kitep? Ha, kitep degani. Kitob deb qo'yadi. Kitep деген арчанын түрү ошондо? Ha, o'sha archani boshqa bir sortda. Бул канча жыл эми бул? Bular 1,5 jashar da, 1,5 жашар. Акчасычы? Akçası bular 350 so'm. 350 сомдон. Бул
Keç ösöbüçe kандай emesi? Uzak tösek. Uzak keç. Sekiz. Senin Majabellik da koşondu taştı. Bu tezi gözü. Бул тезирээк өсөбү. Biz tarafı. Бул мажабелlik буга салыштырмалуу батыраак өсөт экен. А буларчы? Sasnaya деп қойды. Сасна деп қойды. Сасна. Сасна биз баягы такталар ушудан жасалабы? Жоқ, бұл сасна Простой. Жөнөкөй. отдельно болады. Бул канча жылдык эми? 3 жылдық. 3 жылдык. Акчасычы? Ақшасы 400 сом. 400 сомдон. Тандап ала берет да? Тез хабардан келдік дегендерге скидкасы бар. Тез кабардан келдик дегендерге скидка болот экен достор. Обязательно болады. Сөзсүз болот экен, келип эгерде декоративдик дарак алам десеңиздер ушул жерден көрсөңүздөр болот. Бул дагы баягы Хамиша Бахар дегениңердин Бахарды бір башкача чоң жалбырак экен, а? Чоң жалбырагы булар кичине простойраак деп коелат буларда. Жөнөкөйрөөк го. Муналары ошо Бул баягыдан, а? Баягы көрсөткөндөн. Ошонун мынан башкачасы ham бар мына. Мындан Чоң жалбыракты мынандай ham бар. Мына Орточосы экен, а? Булар bunday ham бар. Бул канча? Сингere болуп калар эди. Акчасы Баасы 500 сом, 300 сом ошондо ар кандай болот. 500 сом. Бул чоң кичинесине карап. Формасына карап. Мынау эң чоң жалбырак турсу канча эми? Булар 150 сом. 150 сом бир түбү, а? Бир түп. Азыр ушу турушу 150 сом да. Ошо бир түп азыр. 5'te 5. Я, бир, 5өө бар экен, Бул жерде 5өө бар экен, бир түбү 150 сомдон достор. Бул формага келтиргендериңер кандай? Булар глобус деп коет. Глобус Глобус деп коет. Балары 700 сомдон. 700 сомдон. Неге бунун аты глобус? Я муну калган шакылга келтирсеңер болот. Не только глобус, квадратный кылсаңар ham болот, тамамы? Пирамида кылып койсо да болот. Пирамида ham болот. Сен кандай путасаң ошондой эле өсөт. О, кутта ошону карлик ойсу мынабы. Кичинекейби? Bundan göre bu чоң болбойт булар. Мындай карлик ой болот. Мунун астында бардыгын баягындай тоголок кылып жери менен турбайбы? Ошондо көктөшүнө гарантия экен да 100%, да? Лай менен. Өзүнүн ылайы менен апарып туруп жерди чукулап отургузуп койсо болду. Болду жо. Кудай берсе жакшы. Ёлкалар сууну кандай ичет эми? Буларга суу Azırak. азыраак кетет, жамгырда суу ham жетип калат, биринчи экинчи. Эгер жамгыр жаап турса суу куюштун кереги жок. Кармал үчүн башына коюш керек. Наркы чоңдору канча болду ошондо? 700 сомдон о бийиктер. Бийиктери 700 сомдон чупа-чупс. Ошондой ham деп коёт. Муну глобус. Аттары бар да аны. Кээ бири глобус дейт, кээ бири чупа-чупс дейт. Буналары Акчасы канча мунун? Kaysıdan? Но кичине. 1000 som. Булар 1000 сомдон. Бул ушундай жапызыраак өсөт экен да. бул азыр кичине жашыраак, бул кичине чоңойгондо бу ham башкача болуп турат да. Сорт эки, сорт эки бар да. Эки башка. Розаларчы? Розалар ар кандай 20 сомдук ham бар. 20 сомдон. Бул жерде кызыл роза, ак роза бар экен. Bunlar köv alsa 15 somdan ko'p beradi. Көп алса 15 сомдон кылып берет экен. Эскавардаман дегенге 15 сомдон да. Түшүнүктүү. Бул башкача гүл окшойт, а? Аты эмне мунун? Lilya deb qo'yib shunday deb. Лилия. Buna arılar ham ketpeydi buna shirinligine. Gördünüz mü çıtından? Бардыгы ушундай болуп ачылат же башкача түстөрү дагы барбы? Her tür sveti var. Bundan da eкен, svetler o. Гүлдөр ушундай ар кандай түстөрдө болуп ачылат экен достор. Эгерде мына ушундай гүлдөрдү алам дегендер болсо, мындан сатып алсаңар болот. Акчасы канча мунун? 100 som. 100 сомдон. Эгер 20 штук алсамчы? 90 som. 90 сом. Муну ошонун уругу ошондо. Çok başka Бана ne? ошон уругу мына. Buna bu Башка başka нарсаны ne? пиязы. Кандай Бул башка нерсе, башка гүлдүн уругу экен. гладиолус. Гладиолус. Достор, сиздер арчалардын, декоративдик көчөттөрдүн, гүлдөрдүн баалары менен таанышып атасыздар. Менде бир суроо бар да. Мына арча боюнчачы. Негизи арчаны мамлекеттик ишканаларга, багында көчөлөргө эгет го. Анан үйгө эксе болот же болбойт деген бир спор бар да. Силер сатуучу катары оюңар кандай? Çok bu dekoratifni da bu dekoratifni. Bunu ekse boluveradi, hiç çatakı yok. Үйгө эксе боло берет, а? Qanday so'zni bizdaги uqtuq
Бирок эксе боло берет. Ekse bol öyle değil Bekar bu söz. kozluk için da. Kozluk үчүн просто бул декорат иштекке кыла албайт. Demek Кислород берип турат. Кислород. havanı tazalayt da kışkısın, Lavаны. jayqısın. Muna dostlar sizler köçöttөр, gülдөр жана башка декоративдик дарактардын орточо баалары менен тааныштыңыздар. Убакыттын өтүшү менен биз дагы жаңы көчөттөр чыкса, ошолордун дагы баасын тааныштырып өтөбүз. Эгерде сизге видео жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүп, класс басып, ой пикирлер болсо, комментарийди калтырып койсоңуздар болот. Даректи айта кетели, КБК жактан келатканда Манас айлампасынан өтүп батышты карай жүргөндө мына ушул жерде сол жакта сиз издеген гүлдөрдүн, көчөттөрдүн түрлөрүн алсаңыздар болот.